тазалык жөнүндө маалымат алышат. Жугуштуу оорулардын алдын алууну үйрөнүшөт. Ден соолугунузга кам көрүп, гигиенаны таза сактап жүрүүгө үйрөнөт. Тазалык деген эмне балдар? Тазалык дегенде эле өз боюна таза карап, тыкаан, ирет, жүрүү алып жүрүүнү көрсөтөт. Коомдук жайларда болсун, үйдө болсун, айтор кандай жерде болбосун, ар дайым таза жүрөт. Ар дайым колу бетин тамындап жууп, тиштерин эртең менен жана кечинде сөзсүз түрдө жууп кажет. Таза адам ар дайым сергек болот балдар. Билесиңерби балдар, таза болбоонун натыйжасында дене табы көтөрүлүп, ар кандай коркунучтуу оорулар пайда болот. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн канчалаган микробдор бар. Биз аны микроскоптун гана жардамы менен көрө алабыз. Бул миллиондогон микробдордун эң чоң душманы балдар, бул самын болуп эсептелет. Анда эмесе силерге жаша самын, жаша суу дегенерди окуп берейин. Микроб болот абдан куу, чыгарбайт дагы чуу, ага каршы күрөшкөн, жаша самын, жаша суу. Сүттө койсо көбүргөн, тактарды да өчүргөн, талыппаган кызматта, жаша самын, жаша суу. Бети колду чайынам, жалкоолуктан айбыгам, сактык берген билеме, жаша самын, жаша суу. Балдар, биз ар дайым коомдук жайларда болсун, үйдө болсун, тазалыкты кармообуз, тазалыкты сактообуз кажет. Жер жемиштерди жеэрдин алдында сөзсүз түрдө жууп туруп жешибиз зарыл. Ошондой эле тамактанып бүткөндөн кийин булганган идиштерди дагы жууп тазалап ордуна коюубуз зарыл. Үйдө китеп дептерибизге, оюнчуктарыбызга, кийимдерибизге жакшы карап, иреттеп өз ордуна коюу менен апабызга, атабызга жардам берүүбүз зарыл. Мектепте дагы тазалыкты сактап, жерлерге жаман кагаздарды ырттастан, парталарга чийбестен, өзүбүзгө тыкаан, иреттүү болгонубуз дагы да дурус. Ошондой эле таштандыларды көчөгө таштабастан атайын таштанды салуучу урналарга алып барып тургузуубуз кажет. Ар дайым таза болсок балдар, өзүбүзгө эле жакшы, анткени сергек болобуз. Ошондой эле коомдук жайларда дагы өзүбүздү таза, тыкаан алып жүрүшүбүз керек. Көчөдөгү таштандыларды атайын таштанды таштоочу урналарга ыргытып, тез-тезден атайын субботниктерди өткөрүп туруубуз зарыл. Көчөдө, коомдук жайларда ар дайым гүлдөрдү, жер жемиштерди өстүрүү менен айлана чөйрөнү көктөндүрүүбүз зарыл. Балдар, эсиңерге түйгүлө жана аткар кыласыз. Өзүңөрдүн дене боюңарды ар дайым таза алып жүргүлө. Байпагыңарды күн сайын жууп алмаштырып тургула. Көйнөк жакаларыңар ар дайым таза болсун. Таза жүрсөңөр, ден соолугуңар да чың болуп, өзүңөрдү сергек сезесиңер. Эртең менен эрте туруп, гимнастика жасагыла, чуркагыла, муздак сууга жуунгула. Ошондо кечке сугунуңар ачык, сергек жүрөсүңөр. Өзүңөргө тиешелүү тиш щеткаңар, сүлгүңөр болуусу кажет. Бут кийимиңерди таза кармагыла. Өзүңөрдүн жеке гигиенаңар болуусу зарыл. Үйдө, мектепте, көчөдө өзүңөрдү таза, тыкаан алып жүрүшүңөр керек. Кийимдериңерди, буюмдарыңарды дагы таза, иреттүү кармагыла. Эшиктен киргенде, тамак ичээрдин алдында сөзсүз түрдө колуңарды жууганды унутпагыла балдар. Көчөдөн, базардан ар нерсени жуубай туруп жебегиле. Себеби жуубаган нерседе сөзсүз түрдө микробдор болот балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Тазалык жөнүндө макалаттарды таап келгиле. Таза жана кир боюнча класстер түзгүлө. Анда эмесе көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар.
Görüşkünçe sağ salamatda galyga.